Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Назарыңыздарда жаман абалда жакшы кабар издеген бүгүн 24 маалымат топтому. Урматтуу мекендештер, 26 апрель 2020 жылга карата статистикалык маалыматка көңүл бурсаңыздар, бир сутка ичинде жалпысынан 25 бейтап ооруканадан айыгып чыгарылды. Бишкек шаарынан 10, Ош шаарынан 2, Ош областынан 1, Жалал Абад областынан 6, Нарын областынан 6 бейтап кайталап алынган анализдердин жыйынтыктары терс чыгып, айыгып кетти дегенде белгиленип, үйүнө кетти чыгарылды. Жалпы бүгүнкү күнгө чейинки ооруканадан чыгарылгандардын саны 370 болду. Ошол эле учурда 26 апрелге карата республика боюнча тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жаңы 17 учуру катталып, Ош областында 2, Ош шаарында 1, Жалал Абад областында 2, Бишкек шаарында 7, Чүй областында 1, Нарын областында 2, жана Баткен областында 2 учур катталып жатат. Ошентип, Кыргызстанда тастыкталган COVID инфекциясынын жалпы 682 учур катталды. Жалпы ушул учурлардын ичинен Жалал Абад областында 111 болду, Ош областында 159, Ош шаарында 109, Чүй областында 44, Бишкек шаарында 158, Баткен областында 8, Нарын областында 85, жана Ысык-Көл областында 8 учуру катталды. Ошол эле учурда бир сутканын ичинде коронавирус жуктуруп алган медициналык мекемелердин кызматкерлери дагы 5 түздү. Бишкек шаарынан 3, Жалал Абад областында 1, Нарын областында да 1 медициналык кызматкер бүгүнкү күнү ошол коронавирус инфекциясын жуктуруп алышты. Жалпы катталган учурлардын ичинен 367 аял кишилер, 315 эркек, жана жаңы катталган учурларда ушу 10 эркек, 7 аял киши болду. Жаш өзгөчөлүгүнө жараша 15 жашка чейинки балдардын саны 81-ге жетти. Анын ичинде 1 жашка чейинкиси 4 боюнча турат. 16 жаштан 19 жашка чейинкиси 19, 20 жаштан 35 жашка чейинкиси 186, 35 жаштан 55 жашка чейинкиси 246, 55 жана андан жогоркулары 150. Жалпысы 682 болуп жатат. Бүгүнкү күнү биздин ооруканаларда 304 бейтап дарыланып жатат. Оор абалда турганы 13, жандандыруу бөлмөлөрүндө да 6 бейтабыбыз бар. Орточо оордукта дарыланып аткандардын саны 21, канааттандырарлык абалда тургандары 270. Ошентип чыгарылганы 370 болуп, ооруканаларда жаткандардын санынан ооп бияка көбөйө баштады. Каза болгондор 8. Саламатсыздарбы, урматтуу шаардыктар. Бишкек шаары боюнча коомдук коопсуздук кырдаал туруктуу жана көзөмөлгө алынган. Бишкек шаарынын аймагында өзгөчө абал киргизилгенден кийин 2020 жылдын 25 мартынан 25 апрелине чейинки аралыкта катталган кылмыштар жана жоруктар жалпы саны 1559, анын ичинен 1419 кылмыш жана жоруктар бети ачылган. Комендант сааты бузгандыгы үчүн өткөн суткада 29 адам кармалган, анын ичинен 27 эркек, 2 аял. Жалпысынан өткөн суткада 54 жаранга протокол түзүлгөн. 2020 жылдын 25 мартынан баштап бардыгы жалпы кармалгандардын саны
531. Анын ичинен эркектер 2192, аялдар 339. Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын негизинде 28 беренесине ылайык бардыгы болуп 2361 протокол түзүлгөн. Кыргыз Республикасынын бузуулар кодексинин 82 прим 1 беренесине ылайык 245 протокол түзүлгөн. Урматтуу шаардыктар, бүгүн шаарыбыз тынч жана абал туруктуу. Күн сайын аба ырайы жылуу болуп, баарыбыз эшикке чыгыбыз келип турат. Ошентсе да сиздерден суранат элем. Коюлган талаптарды аткарып, балдарыңар жаңарды болуп, үйдө болуңуздар. Ассаламу алейкум, жигиттер. Орозоңор кабыл болсун. Кандайсыңар? 2-3 күндөн бери каждый деген продукцияны аябай талкуулашып, жебейбиз, ушудагы продукция дегенге чейин барышып, бул каждый деген продукциянын эмесин аброюн түшүштү да. Мына келинчегим алып келип коюптур. Сопсонун деле ичип, сопсонун деле жеп отурабыз. Мына. Мындай барда инсандар көпкөн, кандай десем, көпкөнгө барабы, же тең албагандыкпы, түшүнбөйсүң да. Отуруп, бул каждый день деген продукция, бул фирма өзү чоң фирма да. Ушундай фирма ачып алсак, не деген любой продукциясы бар го. Так что смело жеш керек булардычы. Смело. Макарондан баштап, кефири, сүтү, баары сопсонун эле продукция. Кыздарым, балдарым баары эле жеп отурушат сопсонун эле. Анан жанакындай анча-мынча иттик кылгандар аман эле болсун. Assalamu alaikum, Москва шаарындагы мекендештер. Бүгүн Орозонун 1-күнүндө ынтымак жааматынын атынан ушундай муктаж болгон үй бүлөлөргө жардам сунуп атабыз. Ошо ынтымак такси жана ынтымак лига жааматынан машина салбай пока ошол жерге эле отуруп азыр 40 бир тураныбыз бар экен общагада. Ошол жака турандарыбыз калып барабыз. Андан башка дагы 30 үй бүлөгө алып бара турган болдук. Мынакей ынтымак жааматынын таксистери жана Москва шаарындагы ынтымак лиганын жигиттери биргеликте ушундай Алланын ыраазычылыгы үчүн колдон келген аракетибизди кылып атабыз. Жигиттер кол сунган бир турандарыбызга Алла ыраазы болсун. Кудайым Орозоңорду кабыл кылып, кырсык жамандыктан сактасын. Ошо жигиттер Алла ыраазы болсун, кол сунгандарга. Баардыгына чоң рахмат. Кол центрге чалып алсаңар болот да. Урматтуу туугандар, мен кимдер көрүп жатса, ошол телефондорду, кол центрдин телефондорун бөлүшүп койгула. Ошо телефондорду бөлүшүп, тааныш тунуштарыңарга берсеңер, өзүлөрү чалып 24 саат иштейт. Ошо 24 саат бою любой учурда чалып маалыматтарды алсаңар болот да. Азыркы учурда башында 4 киши эле, андан 4 киши жетишпестигин көрүп 5 киши кылдык. Мынакей 6 киши, 6 оператор отурат да. 1 миллион кыргызга 6 оператор жооп берип атат. Сайтқа кірсін, айтыңыз білет работодатель. Можно чықару. Сайтта тройкадан номер кірсін. Можно
чыгаруу. Ооба, ошо работать кайтыңыздар, хорошо, давайте. Каналга жазылууну унутпаңыздар. Биринчилерден болуп маалымат алуу үчүн коңгуроочону басыңыз. Дайыма ден соолукта болуңуздар. Сиздер менен бүгүн 24 маалымат топтому болду.